Апта ичинде 1 жана 6 жаштагы балдар кызамыкка каршы, жалпы жарандар ковидке жана 16, 26, 36, 46 жана 56 жаштагы жарандар сенекке каршы эмдөөдөн өтсө болот. Учурда бардык аймактардагы медициналык мекемелерде вакциналар жетиштүү. Жарандарды эмдөө үчүн атайын 76 мобилдик топ иш алып барууда. Европалык эмдөө жумалыгы вакциналарды көбүрөөк балдарга жеткирүүгө жана калктын бардык жаш курактык категориялар үчүн иммунизациянын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, анын ичинен COVID-19 каршы эмдөө багытталган. Кеңири масштабдуу эмдөө киргизилгенге чейин кызамыктын ири эпидемиялары болжол менен 2-3 жылда бир болуп, дүйнө жүзү боюнча жыл сайын болжол менен 2,6 миллион адамдын өмүрүн алып кетчү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2005 жылдан бери Кыргызстан менен эмдөө багытында тыгыз иш алып барып, бир нече илдеттин алдын алууга көмөктөшүп келет. Бир баланы эмдөөгө коротулган $1 акча кийин саламаттык сактоо министрлигине бир орууну даярдаганда $26 каражатты үнөмдөөгө алып келет. Эмдөө толук өтсө, оорунун тарап кетүү коркунучу да минималдуу болот. Андыктан бардык ата-энелер колдоп, программа ийгиликтүү ишке ашуусун каалайт элем. Жыл башынан бери өлкөдө 178 кызамык илдети катталган. Алардын көбү таптакыр эмделбеген же экинчи дозасын албагандар. Учурда өлкө боюнча 1 жашка чейинки 137 миң, ал эми 6 жаштагы 148 миң бала эмдөөдөн өтүүгө тийиш. Бирок жыл сайын 10 миңден ашык баланын ата-энелери эмделүүдөн баш тартышат. Эмделбегендердин дагы 20%дан ашыгы препараттардан күмөн саноодо. Вакциналарды мен айтып эле келтам, бул деген ушу преквалификация деп коебуз, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун GMP стандартындагы ошол бүт ыңгайлуу, бүт баягы ар кандай тастыктоочу сертификаттар менен келген ушундай профиль безопасности, эффективности деп коебуз, ошондой вакциналар келет. Эскерте кетсек, жыл сайын Европалык эмдөө жумалыгы өткөрүлүп келет. Өнөктүк оорулардын алдын алуу жана адамдын ден соолугун коргоодо иммунизацияны кеңири таанытууга багытталган. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фалато 24.